Sınav bolot tozum. Biz de alıştırdık. Biraz uzalayın. No beylерди экөөнү 178 миңге сурап жатат. Сатуучу 180 ал дейт. Сойгонго beйлер. Нарындагы молозарда эрте мененки сода. Мына бей азыр базарга кирер менен сатылды. 116 миң сомго сойгонго сатылды этке. Бою 150 бей. Мол астындагы бейин эрте менен 130 деп аткан, 120 миң сомго сатылыптыр. Колуну ургачы болгон экен. Бейинин бою 150дөн бир аз өтөт. Саткан бала акчасын эсептеп алып жатат бул жакта. Ол байтал сатылды. Азыр канчага сатылды? Сурап коюнчу. Я эке канча болду ушул баасы секрет болсо? Байтал а? 82 миң сомго сатылды. Азыр мен жылкылардын арасында чоң көрүнүп каласың, азыр алыстан да көрсөтүп коеюн. Байтал кантекен? Сапал. Элдер жабып калбады. Негизи бою 1.40 плюс минус байтал. 67 миңге сода болуп жатат. Сатуучу байталдын казайын 68 ал дейт. Экөөнү талаштырган 1000 сом. Бою 1.40 плюс да, мына байталдынчы. Бир көз өлчөмчү. Канчага сатылат билбейм. 67ге берди атат, 68ге сатам деп түшпөй койду. Дагы деле мына карап атат экөөбүз. Сатуучу 78 миң дейт. Бул жакта экөөбүз алабыз деп 70 миң сом сода берип атат, бербей жатат. Жашы 3 жаш биштикен. Бою 1.45-1.50ге жетип калат. Отур эстакада бошойлук. 130 миң сомго мол боз бие сатылды. Но астында кара бени 93 миңге сода болуп жатат. Жайлыдан келген бе. 93 миңге сода болуп жатат. Бою 1.45. 1.50ге жетпейт бирок. Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум, жылкы көрөрмандары, урматтуу биздин мекендештер, ат сүйүүчүлөр. Туугандар, бүгүн Бишкекте же болбосо Сокулукта эмессиз, бүгүн Нарын областындагы жылкы базарды көрсөтүп коеюн деп чагылдырууга келип калдым. Бул жакта жумуштарыбыз менен келгенбиз. Негизи бүгүн 19-сентябрь, аптанын 4-күнү болот экен. Бул Нарындагы, Жумгалдагы жылкы базар. Азыр ушул жакта бейлердин, жылкылардын бааларын бир сыйра билейин. Сиздер Бишкектик менен чүйдүн жылкылары менен бир салыштырып, комментарийга жазып өтүңүздөр. Жана ар бир видеого класс басып, колдоо иретинде колдоп туруңуздар. Азыр биринчи эле мына астындагы Кулунбейден баштайын. Негизи базар бир аз кичиркей. Бунун жарымынча эле, жарымдагы уйлар экен. Анын этек жагында кой экен. Базардын болгону ушул. Опа, бисмилlah. Ылдыйга түшөйүн. Дос, Кулунбейни канча дедиң? 130 болору? Кулун ургачы? Кулун ургачы. 130. Аттычы атты? Я. Сатылбайбы? Кулунду 130 сурап атат. Кулуну жанына ургачы болгон экен. Так, мына жанына да көбүнчө эле бул жакта бейлер экен, азыр аттардан дагы чагылдырып көрсөтүп берем. Канча деп атасыз? 115. Б, мына бени көрүңүздөр. Жаш. Экасы бе экен, баасын мына уктуңуздар. Сатылгандар как положено видеонун астында болот. Но не экен, атпы же бе экен? Но бе экен. Аге, бени канча дедиңиз? 110. Мына бени көрүңүздөр, 110. Жумгалдагы сурап жаткан. Минген атыңыз канча? 150? Атыңызды арзаныраак айтып койдуңуз го 150-ге. Жакшы, жакшы. Аттар негизи ушундай аттар көбүнчө 80 миң сом, 90 миң сом тегерек болот экен муну байкебиз минип турган аттай. Аке, айгыр канча сурадыңыз? Айгыр канча дедиңиз? Сатпайсызбы?
О, байтал қанша? Байталбы? Böyle Байтал gidelim, 85. gidelim, Айгыр сатылбайт экен да. Ya. Aldı, kursan olma bu kadar güzel. Азыр Tarlan bilmedim. Ne oldu? Айга қанша oldu? 105 oldu. Байталбы, беби? Asıl. Асы 105 мың сомға сатылып тұр. Азыр айланып көрсетіп қойын. Ya. 105. Мына 105 мың сомға сатылып тұр. 105 ke gitti. Ат қанша сұрадыңыз атқа? Sizlerge çengel, var sizlerge. Айга ат қанша дедіңіз? Sizlerge çengel, sola kılbet. Сатылбайбы? Негізі минип келген аттар бұл жақта көбінше сатылбайды екен, себебі жаба минип мал айдап же болса жетелеп келеді екен. Сатыла тұрғандар болса бір сирада қазір сұрап өтем. Көбінше кішінекей чарбаттар бұл жақта. Айга атты қанша деп одасыз? Сатылбайбы? Бей сатыла, бейбін ал. Қанша деп одасыз? 130. Бей сатылады екен да. Ютубқа. Ютубқа кіргізіп қойын деп 530-на. Бейіні көріңіздер. Атты қанша дедіңіз? Сатылабы? Көбінше бұл жақта бей, тай, осындайлар көп сатып екен. Анан аттарды чоң атын пока көрелектін. Азыр тетіге баш жағында эле болуп калса, ар баш жағына да өтөм. Ал жақта да көрсөтүп берем. Айга баларың қанша деп атасыз? 105-тен да бейлер. 105 мың сомнан сұрап жатады. Онда да негізі алла чоң бей екен. 100 қанша дейді? 100. Мол бейні басы 100 мың сом. Сұрап жатқан балары. Бұл жақта дағы байталдар тұрады. Анша-мұнша сатылғандарын да көрсетіп қойын. Байталдар қанша екен шеп мыналардың? Ютубқа 90-нан, бойлары 1.40-тан жоғары. 1.45-ке бірақ жетпей қалады көз өлшемге. Басы 90-нан дедім. Но бе 90 мың сомға сатылып тұр. Астымыздағы күрең бе 90 мыңға сатылып тұр. Ат іздегендер болса, мынандай чыдам қоятымна нарынан келіп тауат кенсіздер. Айга, атты қанша дедіңіз? 95 сұрады. Реальный бере тұрған маңыз қанша? 90, 90-ға береді. Жашычы? Бішті. Бойы қанша әм бері? 1.45 бар бі? Болды. Мына. Бойы негіз 1.45-ке жетпей екен бұл жақта негіз мен көріп тұтқан аттар. Болды. Көбінше бұл жақта сойғынға лайықты жаткен. Сұрақ қойыншы. Қанша олды өйке, алдыңыз ба? 108. Жақшы, бұйырсын. 108 мыңға алыныптыр. Так, башқа жылқылардың да малымат алайын. Тай құнандарды да көрсетем азыр. Бұл жақ башында бейлер да тұрған жана. Басы қанша олды шептер? 70. Байталы? Байтал 70. Әге, атты қанша деп одасыз? Сатылауы? Yok, at satıldı, tay satıldı. Тайды қанша деп одасыз? 58 мың сом. Урғачы? Урғачы 58 мың сом. Балбан, ат сатылауы? Жанна бейбі? Қанша деп одасың бейіні? 100. Ат сатылбайды кен. Ат менен, жана мен айтқандай көбілі жетілеп келеткен, ат сатпайды кен. 100 мың сом бей. Бейнің бойы деле şu 1.50 плюс минусына. Мұнда да бір ат турасы сұрап қойыншы, может сатау екен. Айга, ат қанша деп одасыз?
Сатылбайбы. Болду. Мал жетелеп келген аттар экен, буларды сатпайт экен. Так, башка дагы Сонда кулунду белерди көрдүңүздөрбү азыр? Башка ар жак бетинен дагы айлантып барып көрсөтөйүн. Канча деп атасыз? 50. Ургачы? Эркекпи? Кунаны? Жазга кунан 55 миң сом. Бою 1.35 жогорго дейт. Бою 1.35 жогору. Кунандар болсо. Но тайды көрүңүздөр, буларды эле 1 жаштан өткөн тайлар. Дос, канча сурап атасың? Эркекпи? 58 миң сом дейт. Бою 1.30-дун терегиндеги тай, 1 жаштан өткөн тайлар ушулар. Жумгалдагы жылкылар. Так. Быйылкы кулунда. Я канча деп атасың шапнаны? 45. Ургачыбы? 45 дейт. Эркек ургачын сурасам укпай калдыбы экөөбүз. 45 турады. Базардагы эң сындуу хит болгон кунан экен, бою 1.50-ге жетпейт. Я. Биз Бишкекте илим жылкар деп малоза тартабыз, ошо экен. Ген калган тартып бизбай. Базардагы эң сындуу, эң хит болгон азыр ушул гана жылкы турат. Жашы кунан деди, баасын 105 миң сом жана 110 деп аттуу, ушундай деген. Бою 1.45-тин тегерегинде кунан ушул. Нарындагы. Азыр ээсинен дагы сурап коем. Окей, реально канча берем дедиңиз? Бере турган бааңыз канча дедиңиз? Тоголок, кеми жок, Болду. Кунанды, Болду. Тоголок 100ге берет. Болду. Бою 1.45. 1.50-ге жетпейт бирок. Так, мына сүрөткө тартып фон коюп коюнчу мындай кылып. Бул жагында базардын этек жагында көбүнчө кулунду бийлер келип калат экен, бул жагына байлап коюшуптур канча. Мына ат канча экен ат? 100. Басыгы бар экен, баасы 100 миң сом дейт. Бою көбүнчө эле бул жакта аттардын бою 1.50дөн ашпайт го дейм. Көз өлчөмгө же. Мага ушуна көрүнүп табы. Мынанда 1-2 жакшы белер кирип калыптыр. Кулундары, монусу ургач экен. Билбедим ошону мен дагы. Жок го? Эси байлап коюп кетип калыптыр, негизи көрүнбөйт. Азыр болуп калса сурап маалымат жеткирип берем. Негизи ушундай бээлерди көбүнчө эле ушу 130 ошонун тегереги айтып жатат. Себеби бул жакта баштан тартканмын. Жанагы данчакка окшош сары түстөгү бээни 130 сураган. Булар деле ошондой эле болуш керек. Бойлору деле бийиктиктер деле ошондой эле. Бээлердин бойлору негизи 1.50 примерно. Так, мына буларды алып эле байлап коюптур. Эртең менен кээ бирлер сатылгандар бар булардын арасында. Сатылгандарын дагы видеонун астында болот постоянно. Айгырбы? Канча деп атасыз? 130. Жашы кандай? 4 асы. Үйүрдө жүргөндө? Жаңылы кырмак келди. Улагы барбы? Жок, улагы. Өмүр менен элек. Жок, өзү минги бирок жоошулар. Улакка чапкан эмесин десеңиз, Минги эмесин да. Жок, мындай жоош. Боюн жанына барганда негизи 1.50гө жетпей калат, 1.50гө болсо да 1.60га жетпейт. 1.50, Атым бар мен казыр даана, мында чоң ат. Ат негизи широкий көрүнгөнмү? Кара түстө экен, баасы 130 дейт. Бой 1.50гө барат, бирок 1.50 эле болуп калат дейт. Так, башка жылкыларды көрсөтөйүн, эми бир жылкынын жанына тура бербей. Бүгүн нарынга негизи башка жумуштарыбыз менен келип, мал базарды көрүп, телефонун жанында болчу негизи собой, YouTube тарткан телефон.
тартып сиздерге көрсөтүп коеюн деп атайын келип койдум. Онда да бир 10 деген таброосу бар жылкы турат. Эке, мына ат канча? Сатылбайбы? Канча? Бу белерди канчадан сурап атасыз? 130 мына чоңдор үчөдө. Баалары 130 миң сомдон мына. Чоң бейлер дейт эми, чоң бейлердин бойлору канча? 1,50 ошонун тегерегинде бейлер. Башка дагы азыр сода болгон жактарды мен кыска тартып, видеонун астына коюп коем. Сиздер жакшылап назар салып көрүңүздөр дагы. Эртең буюрса суббота күнү өзүбүздөгү Чүйдөгү, Бишкектеги Пирградын мал базарын чалдырып көрсөтөм. Ошондо эмнелерди көбүрөөк тартайын комменттерге жазып ой пикирлериңизди калтырыңыздар. Кийин эмнени жазса ар бириңиз эркин окуйм. Жана комменттер жөн эле ачып койбойм. Барып кунан тарт дегендери кунан тартам, бээ десе бээ тартам. Бар жоңуз артыкын окуп турам. Бүгүнкү жылкы базар ушундайча нарында.